Кыргызстанда пиротехникалык каражаттарды сатууга жана колдонууга тыюу салынды. Мындай кооптуу абалдын алдын алуу максатында инспекциянын өрттү көзөмөлдөөчү инспекторлору мектеп окуучуларына, бала бакчаларында дагы кыскача маалымат берип жатышканы айтылууда. Пиротехникалык заттарды саткандарга учурда 50 000 сом айыппул салынары айтылууда. Мамлекеттик техникалык инспекциясынын өкүлү Жумгал Асангулов биздин конокто. Жумгал мырза, куш келипсиз. Биз билебиз, өкмөттүн токтоо менен мындан 6 жыл мурун пиротехниканы колдонуу боюнча ченем бекитилген болчу. Ага ылайык бардык пиротехниканын коопсуздук сертификаты болушу керек болчу. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин техникалык регламент кайрадан иштелип чыгышы керек эле. Ушул күндөрү ушул мына сертификаттан өткөрүү иш-чаралары кандай жүрүүдө? Бул маселе боюнча айта турган болсок, азыркы бу 368 номерлүү 2007 жылы өкмөттүн токтоо менен атайын жобо чыккан. Ушул жобонун негизинде Ички иштер министрлиги жана чет өлкөдөн бизге кирип аткан пиротехникаларды ошо көзөмөлдөп турушат да, атайын талапка жооп берген лицензияларды ошо Ички иштер министрлиги берилет бүгүнкү күндө. Ал жерде биздин бир бөлүм көрсөтүлгөн. Ал жерде жанагы бизде кирген пиротехникалардын ошо кампаларда сакталышы боюнча коопсуздук маселесин биз жооп беребиз толугу менен. Анан жанагы эме боюнча айта турган болсок, техникалык регламенттер боюнча айта турган болсок, Бажы союзуна кирген. Ал 2017 жылдын 12 августунан баштап уже күчүнө кирет. Жаңы жылда салют аттырууда коопсуздук эрежеси сакталбагандыктан өрт адаттан көп болуп атат деп атасыз. Статистика келтире кетесизби? Кандай бөөдө кырсыктар катталып жатат? Анан быйыл сапатсыз пиротехникадан жапа чеккендер катталдыбы? Эми биз бул маселе боюнча айта турган болсок, 2015 жылдын 30 декабрынан 2016 жылдын 1 январына сводканы карап көрсөк, 36 өрт кырсыгы катталган. 36 өрт кырсыгынын ичинен 19-у ушу пиротехниканын коопсуздугун сактабагандыктан өрт кырсыгы келип чыкканда, бул жерде көбүнчө жанагы жаш балдар туура эмес колдонулуп келет. Анан кээ бирөө ушул жаңы жылда ичкилик ичип алып ошол жерден колдонуп атышат, эрежени сактабай, коопсуздук эрежесин сактабай. Кээ бирөөлөр жанагы атканда атайын ошол сатылып аткан жерде инструкциясы көрсөтүлүш керек да, инструкцияда жазылат ошол жерде кандай колдонуш керек пиротехникаларды. Жанагы балкондорго кээ бирөө карата атат, жанагы айыл жергелеринде сарайды көздөй чөп сакталган жерлерге көбүнчө атылып өрт кырсыктары ошол турак жайларда көп катталганда. Учурда сертификаты жок пиротехникаларды сатууну кимдер көзөмөлгө алып жатат? Анан эсиңиздерде болсо, мурунку жылдардагы Дордойдо да ушундай жаңы жылдык салют атылчу кампада өрт чыкпады беле? Базарларда коопсуздук чаралары кандай көрүлүүдө? Эми бул маселе боюнча биздин борбордук ошо аппараттын инспекциянын тарабынан атайын буйрук иштелип чыгылып, жерлерге башкармалыктарга биз жөнөттүк. Ал жерде алар ошо жергиликтүү администрациялар менен бирдикте, мэриялар менен бирдикте ошо иштерди чоң базарларда, дүкөндөрдө ошо иштерди чогуу рейдтерди жүргүзүү боюнча ошо буйрукка көрсөтүп биз жибердик. Азыр бул маселелер боюнча иш-чаралар башталып, уже иштер жүрүүдө. Рахмат айтам сизге. Мамлекеттик техникалык инспекциясынын өкүлү Жумгал Асангулов менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Берүүбүздү улантабыз.